Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингти баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 18 сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалыматка таянсак, акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен сакайып үйлөрүнө чыгарылгандан жарандардын саны 98 түздү. Анын ичинде Бишкек шаарында 39, Чүй облусунда 4, Ош облусунда 10, Нарын облусунда 3, Ысык Көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 18. 2020 жылдын 18 сентябрына карата жалпы республика боюнча бир сутка ичинде лаборатордук жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 91 түздү. Алар Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 11, Ош облусунда 15, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 20. 91 жаңы учурдун ичинен лаборатордук тастыкталгандар 37, алар Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 3, Талас облусунда 1, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 6, Жалал Абад облусунда 9 жана Баткен облусунда 12. Клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 54, алар Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 12, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 9, Жалал Абад облусунда 6 жана Баткен облусунда 8. Жалпы катталган учурлардын саны 45244 учур, анын ичинде лаборатордук тастыкталганы 19200, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 26044. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда 547 бейтап бар, ал эми амбулатордук дарыланууда 1772 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 100, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 42, Ош облусунда 86, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 77, Жалал Абад облусунда 87, Баткен облусунда 113. Лаборатордук тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 884, Ош шаарында 330, Чүй облусунда 353, Ош облусунда 90, Талас облусунда 23, Нарын облусунда 31, Ысык Көл облусунда 23, Жалал Абад облусунда 18 жана Баткен облусунда 20. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ал эми жалпы каза болгондордун саны республика боюнча 1063 кишини түздү. Анын ичинде лаборатордук тастыкталган 266 жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган 797. Бир сутка ичинде коронавирус илдетин жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 3 адамды түздү. Бул учурлар Баткен облусунда 2 жана Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Жалпысынан республика боюнча медициналык кызматкерлердин арасында 3188 учур катталды. Алардын ичинен бир сутка ичинде ооруканалардан айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 4 адамды түздү. Үй карантининен айыгып чыккандар 17 адам. Жалпысынан республика боюнча 2760 медициналык кызматкерлер айыгып ооруканалардан чыкты. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Согласно статистических данных по коронавирусной инфекции на 18 сентября в Кыргызской республике из стационаров с выздоровлением выписано 98 пациентов. Из них в городе Бишкек 39, в Чуйской области 4, в
Волжской области 10, Нарынской области 3, Высокульской области 19, и Джалабадской области 5 и Баткенской области 18. Новых лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано 91. Из них в городе Бишкек 7, в городе Ош 3, Чуйской области 11, Волжской области 15, Таласской области 3, Нарынской области 2, Высокульской области 15, Джалабадской области 15 и Баткенской области 20. Из 91 нового зарегистрированного случая лабораторно подтвержденные составили 37, из которых в городе Бишкек 2, в городе Ош 1, Чуйской области 3, Волжской области 3, Таласской области 1, Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Высокульской области 6, Джалабадской области 9 и Баткенской области 12. Клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи составили 54, из которых в городе Бишкек 5, в городе Ош 2, Чуйской области 8, Волжской области 12, Таласской области 2, Нарынской области 2, Высокульской области 9, Джалабадской области 6 и Баткенской области 8 новых клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев. За весь период зарегистрировано всего 45 244 случая, из них 19 200 случаев – это лабораторно подтвержденные, и 26 044 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные. На стационарном лечении всего по республике находится 547 пациентов, и на амбулаторном лечении 1772 пациента. Стационара города Бишкек на лечении 100 пациентов, в городе Ош 16, в Чуйской области 42, в Волжской области 86, Таласской области 17, Нарынской области 9, Высокульской области 77, Джалабадской области 87 и Баткенской области 113 пациентов. Амбулаторное лечение в домашних условиях получают с лабораторной и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в городе Бишкек 884 пациента, в городе Ош 330, в Чуйской области 353, в Волжской области 90, в Таласской области 23, в Нарынской области 31, в Высокульской области 23, в Джалабадской области 18 и в Баткенской области 20 пациентов. За последние сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Всего летальных случаев с начала эпидемиологического процесса зарегистрировано 1063 случая. Из них лабораторно подтвержденные 266 и клинико-эпидемиологически подтвержденные 797. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 3 новых случая. Это случаи Баткенской области 2 и Джалабадской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 3188 случаев. С выздоровлением за последние сутки из стационаров выписано 4 медицинских работника, и из домашней самоизоляции выписано 17 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2760 медицинских работников. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Спасибо за внимание.